Саламатсыңар балдар. Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын 2 В классынын окуучуларынын Алтын күз аттуу көргөзмөсүнө кош келипсиздер. Тоодон салкын жел согуп, таңда шүйдүрүн басат. Бак дарактардын жалбырактары, жер бетиндеги чөптөр саргая баштайт. Ушул кубулуштар кайсы мезгилден кабар берип турат балдар? Туура айтасыңар. Ушул кубулуштар күз мезгилинен кабар берип турат. Бул мезгил өзүнө мүнөздүү айлананын кооздугу, көркөмдүгү менен өзгөчөлөнөт. Коондун жыты буркурап, дарбыз-дарбышты чатырап, мээнеттин көрүп үзүрүн, дыйкандын чери жазылат. Карагылачы балдар. Биздин Айбике Кадырбекова апасы менен көргөзмөгө даярданып жатат. Бул көргөзмө Айбикенин эмгектери абдан көп. Кирпилери тобурчактан жасалган, жалбырактардан жасалган чычканы, карышкырдын баласы. Ооба, Айбикенин аракетчил экенин көрүп, көзүбүз сүйүнүп турат. Төркүн түстүү жалбырактардан жасалган гүлдү Нур кыз жөнөттү. Тандаган түстөрүн карагылачы балдар. Туйгунбекова Гүлнурдун эмгектерине көз салгылачы. Кандай кооз, жөжө, кирпи. Гүлнур өзү да өзүнүн эмгектерин көрүп, ыраазы болуп, маашырланып отурат. Нуртилектин жалбырактан жасалган дарагы кудум эле лимон дарагына окшошуп калыптыр. Аны көрүп мен лимон кошулган чай ичким келип кетти балдар. Кундуздун жасаган композициясы да кооз жалбырактардан жасалып, көз жоосун алат. Ал эми Бекжандын үкүсүн, булбулдарын карагыла балдар. Өзүнчө эле ажайып кооздукту берип турат. Жусупбек менен Саида эмгекчил, кумурсканы жөнөтүштү. Балдар, Жусупбек менен Саида өздөрү көркөм өнөргө шыктуу экенин билебиз. Мына бул бүгүнкү күнү дагы көргөзмөдө өздөрүнүн жөндөмдүү экенин көрсөтүштү. Балдар, силердин бүгүнкү жөнөткөн иштериңер мени абдан ыраазы кылды. Карагылачы силер кандай эмгекчил, чебер, аракетчил, сабырдуу, кооздукту сүйгөн балдарсыңар. Бүгүнкү эмгектериңерге чоң рахмат. Саламатта калгыла.